Бир жылда бир келүүчү Рамазан айы келгенде эле мен орозо кармасам болобу, организмге зыян келтирбейби деген суроолор пайда боло баштайт. Орозо ден соолукка пайдалуу, организмди тазалайт деген маалыматтарды да угуп жүрөбүз. Чындыгында эле орозо кармап таң аткандан күн батканга чейин тамак жебей жүрүү бул ден соолугубуз үчүн пайдалуу. Кимдерге орозо кармаганга болбойт? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Түз эфирде кайрадан ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, дал мына ушул бүгүнкү тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор пайда болсо, сөзсүз түрдө программага катышсаңыз болот. Байланышуу телефондор 032 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери да иштейт 0508 87 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Эркин Сайпидинов Ош шаардык клиникалык ооруканасынын дарыгер терапевти. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Фарида Оморова Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 3-филиалынын дарыгери жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Орозонун пайдасы жөнүндө интернет булактарында, маалымат булактарында буга чейин окуп билип жүрөбүз. Ошол боюнча сиздер тактама иретинде айтып өтсөңүздөр, чындыгында эле орозо бул организм үчүн пайдалуу. Кандайча пайдасын берет, ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиздер. Эркин мырза, сизден баштайбыз. Орозо мусулмандар үчүн берилген парз амалдардан бири. Буну орозонун пайда бардыгы жоктугу жөнүндө шек болуш мүмкүн эмес. Бул однозначный пайда. Бирок ошо парз амалдардын ичинде орозого келгенде орусча айтканда исключениялар болот. Ошол ичинде биз медицина кызматкерлери чечип бере турган ошо пункттар дагы бар. Ошо социальный пункттан сырткары медицина тиешелүү болгон жери оорулуу кишилер, картайган кишилер, анан кош бойлуу аялдар, ошолорго орозо кармоого шариятта уруксат берилген. Бирок адамдарды биз бири оорулуу, бири соо деп бөлбөйбүз дагы. Ар бир адамды чукса бирден, экиден оорусу табылышы мүмкүн. Ошол адам орозо кармайм десе, ошо орозонун өзүнө терс таасын сезип аткан болсо, ошол кооптуу эмеспи деген суроо менен өзгө тиешелүү жердеги участка дарыгериге или өзүнүн семейный ошол дарыгерге кайрылып маслахатташса болот. Ошонун маеги менен улантса болобу или токтотуш керекпи? Ошол кылган иши грамотныйраак эсептелет. Жакшы. Эркин мырза, пайдалууду айтып калдыңыз да, Фарида айым кошумчаласаңыз, кандайча биздин организмибиз үчүн пайдасын берет? Ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Рамазан айында ушу жылына бир жолу келүүчү 30 күндүк орозо пайдалуу жагы эми биздин медицина көз караш менен алганда биринчиден пайдалуу жагы, эгер ошол адам орозо кармап ошол узак убакытка чейин, мисалы бир 18 саатка чейин ачка жүрүп, кийин ошо оозун ачып неме кылганда, бул кээ бир мындай организм өзүнчө бир тазаланат да. Бул тазалоонун организмди ошо орозо убагында, мисалы адам жөн убакта тамак жеп жей берип, биздин ашказан, ичеги карындар аны ошол тамакты сиңирүү менен алектенип, ошо менен иштеп неме кылса, орозо убагында жанагы тамак жегенден кийин ал организмде баягы ашказан, ичеги карын, бүт организм өзүн тазалайт да. Себеби баягы күчүн тамак сиңирүүгө эмес, ал организмдеги мына калган баягы шлактар менен күрөшүүгө ал жумшайт да. Ошол тамактын ордуна ошол шлактарды мындай кандай десем, ошону шлактарды кайрадан мындай жеп, ошолордун баарын организмден чыгарат да.
Жакшы, кошумчаласаңыз болот. Медицина жагына айтканга аракет кылды. Анан бул вопростун экинчи тараптан келсе, социальный жагы бар. Азыркы 21-кылымда жашап атканыбыз, анан биздин мамлекетте дүйнөлүк рейтингде аркада калган мамлекеттерге кирбейбиз да бизде. Ачтан өлүптүр деген сөздү мына жарым кылып жашап, мен мисалы укканым жок. Азыркы заманда тескеринче ошол көп жеп койгондон келип чыга турган оорулар түрү көбөйүп кеткен. Биринчи ошол семирип кетиш оорусу, андан тамак аштан келип чыккан башка бир нозологический единица дейбиз, ошо оорулар түрү көп. Ошо орозо кармаш таң аткандан кечки күн баткан мезгилге чейин суу ичүү менен тамак жеүүдөн адам өзүн тийиши ошо организмдин рефлекстерди пайда болушуна дагы, анан ошол бир ченемге түшүп алышына, режимге түшүп алышына жардам берет. Ошо 1 жылда 12 ай боло турган болсо, ошо 30 күн ошол организмдин өзү режимге түшүшү менен баягы адам баласы төрөлгөндө эмне үчүн өлүп калбайт? Себеп өзү күрөшө турган күчү бар. Ошону иммунитет дейбиз, башка дейбиз, бул ошо күрөшө турган күчү сырткы табигаттын терс таасирлерин күчүп жеңип турат да, ошону тикелеп алышка жардам берет. Орозону социальный жактан ушу организмге пайда бериши, ошо менен биз негиздейбиз. Жакшы, негизинен анан коомчулукта орозо кайсы бир оорулардан дагы сакайтат деп угуп калабыз да. Эгерде кайсы оорулардан сакайта турган болсо, анда сиздер айтып бериңиздерчи, кайсы оорулардан деги? Кайсы оорулардан сакайтат деген суроо, мисалы бул чоң вопросту бир медицинский бир кругда отурганда разбирать этсек дагы бир 10 саатта эм жете албасак керек деп ойлойм. Ушул орозо организмди өзүн чындайт. Кайсы жактан? Биринчи эң актуальный болгон жагын ала турган болсак, орозо мезгилинде адам тамак жебеген мезгилде ушу ашказанда иштеп чыгып аткан бекерчи ширени жок болушу, рефлектордун жок болуп калып 3-4 күндө курсак ачпай калат го, ошол шире чыкпай калды. Ошол ашказанда онекей ичекте эрозияларды кетирет. Анан орозо мезгилде адам массасы азаят. Массасы азайганда основной Ашыкча салмактуулуктан арылат экен. Конечно, азайыш эсебинде бул основной негизинен майдын азайышына себеп болот. Зат алмашуу жакшы. Бир адам мисал 5 килограмм жүктү күнү түн көтөрүп жүргөн болсо, ошо күндөн ошо майдан кутулат дагы. Май деген бул жүрөккө нагрузка. Текинден май сокращение болбойт, ал кан айланышка жардам бербейт. Булчундардын өзү функциясы бар, жардам берет. Май бекерчи нагрузкадан жүрөк 100 килограмм адам 5 килограмм арыктаса, получается ошолордон 5% жүрөгүнө жеңилдик болду деген. Ашказан ичекке, анан жүрөккө ушу эки актуальный болуп аткан бизде коомчулукта проблеманы чечип бериши орозо өзүнүн функциясын аткарды десек боло берет. Жакшы. Жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр да. Биз муну менен орозо кармоо менен иммунитетибизди чыңайбыз деп деле түшүнсөк болобу, же болбосо тескерисинче орозо убагында мисалы тамак жебейбиз да, иммунитет түшүп кетиши мүмкүнбү? Жок. Орозо убагында бул иммунитетти чыңайбыз деген ал туура эле. Себеби биздин ошо иммунитет үчүн организмде лимфоциттер бар, алар ошолор жооп берет. Орозо убагында ушу лимфоциттер көбөйөт дагы, ал иммунитетти чыңдайт да. Ошондуктан иммунитет чыңалат орозо убагында. Жакшы, биздин студиябызга студенттер да келген, анда кийинки суроо сиздерден болсун, микрофонду кармап суроо берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Боюнда бүтпөй калган аялдарга кандай таасири бар орозо кармоонун? Айтып кетесиздерби? Кош бойлуу боло Кош бойлуу убагында орозонун пайдасы да, ошондой. Жок, кош бойлуу боло албагандарга. Ошого пайдасы орозонун. Кош бул аял затында бул бизде өзү организмде гормондор бар. Бул гормондор биздин бардык нерселерге өзү жооп берет, башкарып турат да, мындай айткандачы. Ушу аял кишилерде, ушу мына кыздарда, башы аял кишилерде пролактин деген гормон бар. Бул пролактин деген гормон ошол кош бойлуу аял төрөбөй кош бойлуу боло албай жүргөн аялдарда анын көп болот экен да, көбөйүп кетет экен.
эгер ошол кош бойлуу аял боло албаган аял орозо кармап ошо 1 айда 30 күн орозо кармаса, ошол пролактин деген гормондун өлчөмү канда азаят экен дагы. Ошол орозодон кийин ошол боюна боло албаган аялда же Кудайдын кудурети мененби же немеси менен ушул 1-2 айдан кийин боюнда болуу мүмкүнчүлүгү бар да. Ушу пролактиндин азайганын эсебинен. Демек гормондордун иштөөсүн Жакшыртат. болот экен. Жакшы. Анан мына ушул орозону кимдер кармаганга болбойт? Айтайын дегеним, мисалы, кайсыл оорудан жапа чегип жүргөндөр же кайсыл оору менен ооругандар такыр кармабай эле койгон жакшы. Терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Бизге мага тиешелүү суроо экен. Орозо деген актуальный маселе. Себеп бул ач жүрүш, айрыкча күндүз ысык мезгилде организм үчүн өтө чоң стресс эсептелет. Стресс. Мобилизация кылыш керек болот организм өзүнүн күчтөрүн. Ошол мезгилде эле ошол адамдын ошол курч оорулары болсо, жүрөк кан тамыр ооруларынан инфаркт дейлик, ошондой ооруду жакында баштан кечирген болушу мүмкүн. Инсульт оорусун кечирген болушу мүмкүн. Анан биздин коомдо актуальный болуп аткан сахардын диабет оорусу бар, кант оорусу, ошо декомпенсация состояниясында болсо, анан ашказан ичек ооруларынын козуган мезгилинде болсо, панкреатит дейбиз, язва дейбиз, башка. Ошол мезгилде орозо кармагандан өзүнү тутуш керек болот. Анан ошол хронический оору дейбиз, бир жактан маалымат өнөкөт оорулар жөнүндө орозо менен ачлык менен лечение кылабыз деген ар түрдүү клиникалар иштеп жүрөт, өзүбүздө дагы бар. Азыр дүйнө жүзүндө ошондой агым бар. Алардын жетишкендиктери дагы өзүгө жараша. Бирок бул организмди күрөшүнө ошол адамды талап кылынат да. Ошол мезгилде баш оорусу пайда болобу, кусуп калабы, башка болобу, ал ишти адам өзүнчө кылбашы керек болот. Ошол билген специалист дарыгерди көзөмөлүндө ошо ачтык менен, в частности, орозо менен лечение кылган жолдору дагы бар. Эми бул индивидуальный ар бир адам өзү заниматься этиш керек ошол неме менен. А так общий популяция алганда ден соолугу чын адамга только пайда болот. Жакшы. Бирок ага карабай бул жерде канча кеңеш айтпайлы, сиздер канча түшүндүрбөңүз бейтаптарга. Кээде мисалы мен орозо кармашым керек, өзүмдүн парызымды аткарышым керек деп ошол оорусуна карабай деле кармаган замандаштарыбызды кездештирсек болот да бүгүнкү күндөчү. Аларга кандай жолдорду айтат элеңиз негизи? Бул вопрос эми азыр бизде молдоке болгондо жолун ачып берет эле. Эми бизде кичине кабар болгончо айтып кое берелик. Ошол оорусу бар. Бир тараптан дарыгер сага зыян деп турса, экинчи тараптан жок мен парызды аткарам деп турса, жолу бар экен. Ошол кезде терс таасиринен адам кыйналып калса, ошол лечениясын алып, дарыланып, кийинки мезгилде түтүп берсе боло берет экен. Эми ошол жолдору бар экен да. Айтайын деген, мисалы медицинада кандайдыр бир дары-дармектер болсо, мисалы ашказан оорутат же болбосо кайсы бир дагы оорулардан улам ушундай ооруп аткан болсо, убактылуу басып, ушундай орозосун карма деген ушундай учурлар кездешеби деген да. Болот. Азыр биз мындай турганыбызда ооруду ар бир адам өзүнчө бир индивидуальный болот да. Ошо ар бир адам кандай ооруп аткан болсо, ошо өзү менен чечишип, жолун ойлоп табышы, бир вариант тапса болот. Болбой турган болсо тыюу салынат. Анан жок кылам десе, ар ким гражданин өзүнүн иши ал эми. Жакшы. Кийинки суроо аудиториядан болсун. Саламатсыздарбы? Анан менин суроом жана орозо кармап ооз ачарда ислам дининде жана сүннөт ооз ачар деп коет да, курма менен суу, 1 стакан муздак суу менен ачкан өтө пайдалуу дейт да. Куду ушул эмеге сурообузга медицинанын көз карашы кандай? Жакшы суроо. Бул өтө туура деп ойлойм мен. Себеп күн бою мисалы үчүн азыр 15 саат, 16 саат ач жүргөндөн кийин организмде баягы глюкозанын уровени өтө низкий болот. Бул ачтык сезимин келтирип чыгарат. Айрыкча кечке барып, ошо ашказан кислоталар чыгара баштаганда аппетит зверский деп коет да. Ошондо ошо
секин акырын аш боло турган тамактан баштай турган болсок, бул түшүп, эри башка болуп канга түшүп, ошол тоюм сезим пайда болуу үчүн жарым саат, 1 саат ичинде адам көп жеп коет. Ошондон баягы орозого каршы пикирлер ошондон келип чыгат да. Өзүнүн жолунда кылсак, курма фруктозага бай эсептелет өтө. Ошо суу менен курманы кошуп жегенде ошол канга тез ошол немени глюкозанын түшүшү центр голода насыщать этет да, адам тоюм сезим пайда болот. Анан беймалал отуруп той күчө дейт. Биринчи варианты той күчө эмес, тол күчө жеп калат дагы. Ошол терс таасир болот дагы. Орозого каршы пикирлер ошондон келип чыгат. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Өтүмдө таш бар эле дейт. Орозо кармасам болобу же кармабашым керекпи деген суроо калтырыптыр да. Ошого байланыштуу эле дагы бир суроо. Саламатсыздарбы? Ашказаным ооруйт, өтүм ооруйт. Анан орозо кармасам болобу? Дарылансам дагы сакайбай атат. Бирок экинчисинде ошол өтүмдө таш жок деп айтыптыр. Биринчисинде таш бар экен. Негизи эле өтө оорусу, ашказан оорусуна кармаган болобу же кармабай эле койгон туура? Бул оору баягы 2 кere 2 4 деген нерсе эмес да, иногда 5, иногда 6 дегендей. Ар бир адамда бирде көбүрөөк, бирде азыраак болот. Телевизордон көрүп эле болот, болбойт деп койгон, бирөө болот деп койсоң, бирөө өтүн кармап калышып, болбойт деп койсоң, экинчиси мына болот деп калышып. Ону өзүнө дарыгер менен чечишсин. Анан бүтүн өмүр өтү ташы менен жашап өтүп кеткен чал кампирлерди билебиз. Анан жаш болуп туруп, анан болбой калып операция кылдырган жаш келин кыздар, жигиттер ham болот. Ошол өтө таш өзүнү кандай түтүп атат. Анан ашказан оорусу баягы стрессовый деп коет, пептический деп коет. Анан баягы жакында эле табылган баягы микроб себеп болгон ашказан оорулары бар. Ошонун түрүнө карап туруп лечение алыш керекпи, орозо пайдалуубу, зыяндуубу, ошону телевизор аркылуу чечиле турган иш эмес. Ошол адам рахмат, ошол адамга өзүнүн ден соолугуга кайгырып, ошондой суроо берип, жооп издеп аткан болсо, ошону жашап аткан жердеги ошо специалистке жолугуп, маекташып, ошо бирге кеңешин алган жакшы болот. Демек, дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, анан эгерде мүмкүн боло турган болсо, кармаса болот, Жакшы, кийинки суроо мындай. Негизинен мына ушул орозо кармоо жүрөк кан тамыр ооруларында сакайтат деп мен окуп калдым да. Бул канчалык деңгээлде алдын алат деген. Канчалык деңгээлде алдын алат? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Орозонун ушу жүрөк кан тамыр ооруларына мындай алдын алуу профилактикалык жагын алсак, биздин ушу организмде ушу каныбызда холестериндин 2 түрү бар да. Жакшы холестерин менен жаман холестерин деп коебуз, мындай түшүнүктүү болуш үчүнчү. Ошол орозо убагында жанагы жаман деген холестериндин өлчөмү азаят экен дагы, жакшы холестерин көбөйүп, баягы бул жаман холестерин бүт кан тамырларды жанагындай бүтөп, кандын жүрүүсүн кыйындаткан болсо, орозо убагында ал азаят дагы, жаман холестерин өзүнүн баягы тоскоолдугу азаят да, канды бляшки немелерди кылганынчы. А баягы жакшы холестерин көбөйгөндүктөн баягы кан жүгүрүү немеси жакшырат да. Ошондон бул инфарктты, инсультту мындай алдын алууга аябай жакшы неме түшөт да. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Мен бруцеллез менен ооруп, дарыланып жатам дейт. Анан орозо кармасам болобу деген суроо калтырыптыр да. Бруцеллез оорусу көбүрөөк сүйөк оорулардын катарына кирет, инфекционный оору. Орозого тиешеси жок. Кааласа кармасын, каалабаса жок. Жакшы, кийинки суроо студенттерден болсун, кандай суроо бересиздер? Язва менен ооруган адам айыккандан кийин кайрадан орозо тутса болобу же болбойбу? Жакшы, ашказан жарасы менен, мисалы, дарыланып сакайды дейли. Арадан канча бир убакыт өткөндөн кийин орозо кармаса болобу же болбосо, эгерде орозо кармап жатса, кайрадан оорусу кайталанып калышы дагы ыктымал. Себеп дегенде, мисалы, ашказан менен ооруганда сиздерге барса, айтасыздар да режим менен тамактан деп, аз-аздан, бат-баттан тамактанып тур деген дагы кеңеш. Ашказан оорусунун себептери болот. Мисалы үчүн телеведущийлер дейлик, врачтар, мугалимдер, милиционер, ошо баягы кесиптеги стресс менен байланыштуу болгон кишилерде стрессовый язва болот.
бул киши орозо кармабайбы баягы провоцирующий фактор кетпейинче ашказан оорусу, жара оорусу жакшы болушу өтө кыйын. Оорусуга байланыш кыйын. Эми ошол адамды баягы тамактануу режиминин бузулушу себептен ошо жара оорусуга жолуккан болсо, ошо орозо кармаганда баягы подприкрытием дедик го, баягы кислотасын азайтырган дарыларды лечение кошуп туруп, 1 ай орозо кармаса только пайда болот. Анан баягы хилек бактерия деген бир микроб бар, ашказанды оорусун келтирип чыгарат. Ошол баягы изилденүү ошо тапкан болсо, табылган болсо, ошого каршы күрөшүү лечение кошуп койсок, бул дагы орозо кармашка тоскоолчулук кылбайт. Ошо айтып өткөн 3 случайдан 2-өүдө орозо бишет этпейт бизге. Демек текшерилиш керек экен. Анан ошого карап, анан орозо кармаса болот, же кармаса болбойт деп дарыгер айтат. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келген, саламатсыздарбы? Сөөк муун ооруларына кандай пайдасы бар? Анан сөөктөгү туздардын жок кылат деп угуп калабыз. Анын чындыгында эле жок кылабы деген суроо калтырып. Сөөк муун ооруларына орозонун пайдасы, эгер ошо сөөк муун ооруп жүргөн адамдар мисалы ашыкча салмакта жүрсө, мына 30 күн орозо кармаганда бир аз ошо салмагы азайып калса, ошо муундарга болгон нагрузка азаят да. Анан ошол абалы жакшырат, ошондойчу. Жакшы. Кийинки суроо мындай, саламатсыздарбы? Баш ооруларына дейт, баш ооруганда дейт орозо кармаган туурабы? Же кармабай эле коюш керекпи? Анан орозо кармап алып дейт, кара күч кетирген жумуштарды жасаган бул организм үчүн пайдалуу же болбосо тескерисинче доо кетип калышы мүмкүн деген суроо калтырыпты да. Чындыгында мына ушул орозо кармаганда биз өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек? Кээ бирлер бар, чындыгында биздин турмуш ушундай деп орозо кармап, анан катуу ушундай аптаптуу күндө деле иштегендер бар да. Бүгүнкү күндө азыркы этапта талай иштери күч алган десем деле болот да. Орозодо баягы взаимное уважение деген орусчада сөз бар да. Бир адам отурганда орозо болсо ошонун алдыда тамак жебештик, ошону уважать этиш болот. Мурда темеки тартылат эле, азыр уважать этип четке чыгып тартышып атпайбы? Коомдо ошондой маданият өсүп атат да. Эми бир адам ошо захмат деп коет, ошол күчтүү иштейт, көчөдө асфальт жаткызабы, арык казыйбы, ошондой болсо, орозо пар заман орозо кармайм десе, орозо кармап алса, анан кийин иш күчөйүп кетти, бирөөгө көрсөтпөй тамагын жеп алса, анан кийин кечинде балдары менен иптарды кыла берет дагы, кийин салкын күндөр келгенде түтүп бере берет. Анан кийин ошол күнүз иш болбоду, жамгыр жаады, салкын болду, орозосу улантып кое берет. Ошо кылып аткан ишиге түтүп аткан орозосу мишет этсе, ошол адам орозо кармабай турса боло берет. Анан ошол кезде туткан орозосу ден соолугуна зыян жеткизип аткан болсо, tutпай турса боло берет. Бул медицинанын сөзү эмес, бул шарияттын сөзү. Менимче бул суроону бизге берген үчүн мен кичине кабарым болгон үчүн айтып коюп атам. Молдолорго берген жакшыраак болот эле. Жакшы. Бизде көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Менин суроом мындай болчу. Менин суроом бар сиздерге. Угуп жатам. Мен жүрөгүмө стенд койдурганмын. Ошого байланыштуу орозо кармасам болобу же болбойбу? Суроо түшүнүктүү болду. Жашыңыз канчадабы? Рахмат. Жүрөккө 70-те. 70 жашта. жашы улуу киши жүрөккө стенд койдурганы баягы ошол жүрөк кан тамыр ооруларынын поздний стадияларда, кийинки акыркы стадияларда стенд коюшка мажбурчулук болот дагы. Бул жерде ошо орозо кармаган айрыкча азыр күндүзгү мезгилде канды коюлушу, жаңы тромбообразование пайда болушу ыктымалы менен жашоосуна кооп туудурушу мүмкүн. Мындай кишилерге мен как терапевт катары өзүм жеке менин өз пикирим орозо кармаганды тыюу салган болот элем. Анан бул кардиологдордун пикири ham ушул жерде биз менен карама каршы чыкпайт. Жакшы. Саламатсыздарбы?
орозо кармасам болобу дейт, операциядан кийин дейт, ичегилерим спайка болгон дейт. Ичектери спайка болгон болсо гигиенасыны кылып кармаса боло берет. Баягы биз айтып өтпөдүк, баягы волчий голод болот деп. Андан сразу эле кечинди көп жеп алып, ошону ашказанда продвижение каловый масса заново жаңыттан баягы непроходимость алып келиши мүмкүн да. Этият болуп кармаса боло берет. Бирок кармабайм десе, бирок критика кылбаса керек деп ойлойм. Потому что медицинский обоснование бар бул жерде. Жакшы. Сөзсүз түрдө маегибизге кайрылып келебиз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурушсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Орозодо саарлык адамдардын күнү бою сергек, өзүн жакшы сезип жүрүшүн камсыз кылат. Адистер өзгөчө ооз бекитип жатканда ага кылдаттык менен көңүл буруу керектигин айтат. Мисалга, өтө таттуу же ачуу тамак аштар, колбаса, сосиска сыяктуу азыктар менен ооз бекиткенден алыс болуңуз. Анткени алар сизди күнү бою суусатат. Анын ордуна жеңил, сиңимдүү азыктар менен ооз бекиткен туура. Оозуңузду 2 даана курма, сыр же болбосо оливка менен ачканыңыз жакшы. Ооз ачылгандан 15 мүнөт өткөндөн кийин калориясы күчтүү тамактарга өтсөңүз, ашказанга оор келбейт. Сиз оозуңузду ачып, жеген тамак ашыңыз 1 саатта сиңгенден кийин артынан кофе же чай жардамга келет. Тамак менен кошо чай же кофе ичүү организмдеги темирди жууп кетет. Орозодо туура тамактануу жана уктоо менен бирге сиз организмиңизди чыңай аласыз. Орозонун алгачкы күндөрүндө баш айлануу, ашказан оорулары жана уйкусуздук капташы мүмкүн. Ал нерселерге сиз бара-бара көнүп каласыз. Каны аздар дан азыктар менен кошулган тамак аштарды аз колдонгону жакшы. Анын ордуна эт, жашылча жана мөмө жемиштерди көп колдонгону абдан пайдалуу. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз орозонун ден соолукка тийгизген пайдасы жөнүндө кеп кылып жатканын кербедибиз. Эгерде сиз дагы маекке кайрылып кошулууну кааласаңыз, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланышчу телефондор 082 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн суроо келген, саламатсыздарбы? Кызым жашы 12-де, гастрит менен ооруйт дейт. Орозо кармаса болобу же болбойбу? Ошол эле учурда кошумча айтып кетсеңиздер, мисалы, жаш балдар канча жаштан баштап кармаш керек, ушуга да айтсаңыздар, медицина кызматкери катары. Себептен балдар өсүп келатат, алардын организмине доо кетип калбаш үчүн. Гастрит жөнүндө бул өтө орозо келгенде актуалдуу болуп кете турган бизди нозологиялардан бири да. Гастрит каяктан келди деген суроо болот да. Бул гастрит бул башыга кирпич түшүп кетти, авария болду деген оору эмес да бул. Гастрит человек заработал сам деп коет. Бул адам өзү иштеп таптı бул ооруду. Эми каяктан келди десе, бизде Туура эмес тамактануу. Азыркы заманда тамактануу гигиенасы жок десек боло берет. Себеп десе, бизде дефицит нерсе вакыт болуп калган. Вакыт жетпейт, даже тамактанууга да вакыт жетпейт. Ошо биринчи мен сунуш кылат элем, гастрити бар адам, анан гастрит болгусу келбей аткан адамдар тамактануу мезгилин режимге салыш керек. Бир күн нонучта кылып, экинчи күн кылбай, обедти 12-де кылып, эртесинде саат 3-те кылып, ужинде да ошол мезгилин бузуп, неме кылбай, ошол өз кезинде тамактаныш керек. Мени курсагым ачты, бир болду экин деп караса, ошол 5-10 мүнөт разница кыла турган даражада рефлекс болуш керек. Ошондо ашказанда бекерчи шире болбойт дагы, өзүнүн парттарын өзү жеп койбойт. Бул биринчиси, кези келгенде айтып кое берейин. Анан экинчиси, бизде
азыр токчулук заманда стол үстү түргөн баардыгын татый турган болуп калганбыз. Ал өтө туура эмес. Тамактанып атканда киши şu oturganda, dasturxonga oturganda bir tamakты tandaş керек. Мен мына тамакты жейм дейиш керек дагы, ошого менен курсагын тойдуруш керек. Азыр шириндик дагы жейт, сары майды жейт, этти жейт, баардыгынан газдалган сууну ичет. Ошо Кудай берипти нематы деп иптарларда баардыгын бошотуш керек. Туура эмес. Ошо бир тамак менен курсак тойдуруш керек. Анан үчүнчүсү баягы убакыт жетпейт дегендей тамактаныш эң азы 30 мүнөткө чоюлуш керек. Болбосо 1 саат. Бизде 5 мүнөттө жеп коебуз тамак, тез жейбиз. Майда чайнап жеш керек экен. Тамактанып аткан мезгилде көбүрөөк чайнаш керек деп айтылат. Унун жолу бар. Шилекей менен суюлуш керек тамак. Ошол оозда тамак болсо, адам чайды или башка бир суюктукту оптобош керек. Азыраак кусок тиштеп дагы көбүрөөк чайнаса, шилекей чыкайт, пайдаланат да каймак болгондон кийин жутат. Анан жутуп бүткөндөн кийин кааласа тамак бүткөндөн кийин чайды башка суюктукту иче берсин. Бирок обязательно суюктук ичиш керек. Ошо ооздой тамакка суюктукту кошпош керек. Ошол иш, ошол тамактаныш режимин калыбына салыш, тамактанганда бир тамак менен курсак тойдуруш, анан үчүнчүсү ооздой тамакка суюктукту кошпоштук, ашказан оорусуну жарымын жок кылат. Жарымын жок кылат. Анан атасыга баласынын мурду кулага окшогондой ашказан эми окшойт да. Ошо бир адамда гастрити болсо, ак-өйкөлөрдө болсо, вероятность больше, что балдарда ham болот. Ошондо кичине адам өз ден соолугуна кайгырып, врач менен маекташып, ошо ашказанга эмне зыян кылат, ошолорду билип алып, ошону кошуш керек. Ден соолук бир нерсе. Ар бир адамда өзүнүн индивидуал болот, бирөө-бирөөгө карыз бере албайт. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугун коргошко өзү күрөшүш керек. Орустарда бир сөз бар эле, мое здоровье нужно моему врачу деген. Андай болбойт. Адам өзү кайгырыш керек. Жакшы. Жаш балдар жөнүндө айтсаңыздар, канча жаштан баштап кармаган дурус? Балким алардын өсүүсүнө, организмине кандайдыр бир доо кетип калыштан мүмкүн ачка жүргөн. Шариатты балдарды, кыздарды 9-12 жашта ушу буйруйт, орозо намаз буйруйт деп айтат. Бирок биздин медициналык көз караш менен алганда балдардын бул өсүү физиологиялык, психикалык өзгөчөлүктөрүн эске алыш керек да. Алардын ошо калыптанганын, ошо жаш өзгөчөлүктөрүн эске алып, бул окумуштуулар тарабынан бул далилденген өзүчө 14 жаштан жогору орозо кармоого болот да. Андан ылдыйкыга болбойт балдардын. 14 жаштан жогору. Жакшы. Негизинен мына ушул орозо кармаганда бүгүнкү күндө, аптаптуу күндө көп чаңкайбыз да. Чаңкайбыз. Анан дарыгерлер дайыма ушул студияга келгенде киши күнүнө 2 литр өзүнүн ченемин айтат, суу ичиш керек, моундай сууну ичип туруш керек деп айтылат. Анан жакында эле нефрологдор келип, эгерде ушундай сууну аз ичип, нормадан аз ичип кала турган болсо, бөйрөккө дагы доо кетип калат дейт да. Биз азыр орозо кармап, анан сыртта жүрөбүз, жумуш аткарабыз. Бул учурда чындыгында эле бөйрөк ооруларына калып калышыбыз мүмкүнбү? Мен ойлойм жок. Себептеси организм өзү биз суудан ташкил тапканбыз да. Эң кургап калган абышкаларды ала турган болсок, ошолор минимум 50% суу болот. Анан орто возрасттагы кишилердики 60, анан кичинекей балдар 80%ке чейин суу болот. Биз организмде ошол 2 литр суу түшпөй калса, жыгылып калбайт. Өзүнүн запастары кечке жетип алышка жетет. Ал кооп туудурбайт. Бирок ошо киши суу ичпей койсо, баягы айрыкча ооручан кишилер эчтеке жебей атат, ичпей атат деп, качантан бери деп сурасаң 3 күндөн бери дейт. Ошол кооптуу болот. Потому что ошол организмден чыгып аткан шлактар сийдик менен чыкканда вторичный моча өтө концентрированный болуп кетет. Ошол баягы паренхиманы раздражать этип, анан почканы, бөйрөктү жакшы иштебей коюшуна себеп болушу мүмкүн, таш пайда болушуна себеп болуп калышы мүмкүн.
ошол суюктукту керектүү ченемде ичиш керек. Бирок соо адам орозо кармаганы менен организмде суудун дефицити келип чыкпайт. Жакшы. Кийинки суроомда саламатсыздарбы? Менин атым Нурия. Азыркы учурда орозо кармап жатам дейт. Апам орозо кармасаң каның азайып кетет деп айтып жатат дейт. Орозо кармаган бул кан азайып кетишине ушундай. Менимче ал Нуриянын апасы врач болбосо керек, ошон үчүн ошол сөздү айтса керек дейм. Сиз кандай жооп берет элеңиз? Канды азайып кетиши мүмкүнбү орозо кармап? Кармай берсин, жок, кармай берсин. Эми кан аз болсо өзү 3-чү степень дейт, гемоглобин 70-тен аз болсо, ошо усугубляет процесс дейбиз. Ошондо можно ошол кармабастан койсо болот. Соо болсо кан азайып кетет деген теория жок. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен кант диабети менен ооруйм, 2-чи типтеги дейт. Орозо такыр мүмкүн эмеспи деген суроо калтырды. Кант диабети менен ооруган кишилерде баягы эми башталышы болот, анан кант диабет терс таасирин көрсөтүп койгон осложнениялар бар. Ошол почкага берет, көзгө берет, жүрөк кан тамырларга берет. Ошо стадиясына карап туруп эндокринологдор менен сүйлөшүш керек. Эндокринологдор мейли десе кармаса болот. Булар ошото кант диабети менен ооругандарга өзү чек коюлуп коюш керек да, кармабай эле коюш керек. Себеби алар тез тамак жеп туруш керек да. Тез инсулин алат, инсулинден кийин таблетка ичет. Таблетка ичкендер бар. Алар тамакты тез жеп туруш керек. Алар 12, 14, 15 саат ачка жүрө албайт аларчы. Жакшы. Саламатсыздарбы? Орозо кармап жатам дейт. Оозум ачуудан келет дейт, кускум келет дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырды да. Чыдабай калса токтотуп туруш керек, кийин кармай бериш керек. Бул орозо кармаган мезгилде как терапия мен айтам. Адамдын баягы сийдиги сасык болушу, тер дегенде сасык жит чыгышы, оозундан колланса ошо жаман жит келиши, эжебиз бая айтып өттү. Организм өзү тазаланып атат, шлактарды чыгарып атат да. Ошол адам орозо кармаган эмес, или же ошол иши, жегени, башкасы ошол токсиндерди топтолуп калышына себеп болгон болсо, өтө көп болсо, ошол или организмдин ымжандыгы себепи, ошолор чыгып аткан мезгилде баягы үйдө тазалаганда мусорду каяка алып чыгабыз, көчөгө алып чыгабыз го. Биздин организмдин көчөсү кан тамырлар да. Ошо ткандарыбыз баягы шлактарды канга чыгарып берет да. Ошондо концентрациясы көбөйүп кетип, айтып өтүлгөн симптомдор, баш оорусу, кусушу, башка слабость, ошондой вялый болуп, ошондой симптомдор келип чыгат. Бул деген ошол адам сүйүнүш керек, тазаланып атат. Эми чыдабай калдым, болбой калды десе, токтотуп турсун да, кайра ошол орозо айы болбосо дагы ошол методдон пайдаланышка өзү аракет кылыш керек. Жакшы. Суроо барбы студенттерде? Кандай суроо бересиз? Сурообуз кээде биз ооз жапканда турабыз го, сахар дейбиз же суурлук дейбизби? Ошондо кечигип калып, кээде бир гана стакан суу менен ооз жабат да. Ошол турабы же туура эмеспи? Чындыгында көпчүлүк жаштар, айрыкча мен билгенден студенттер түн менен сабак окуп же болбосо башка бир себептерден эртең менен ооз бекитүүгө турбай калып, анан суу менен деле жаап койгон учурлар болот да. Мен айтып коеюн. Бул туурабы? Саарлыкта тамак баягы оозу жапкан убакыт өтө тар, 10 секунд эмес экен. Бул 1 саат, 1,5 саатты занимать этет. Ошонун ичинде сен 5 мүнөткө успеть этпей калган болсоң, 5 мүнөттө 1 стакан суу эмес, башка нерсе жеп алсаң болот. Анан бул баягы графикте чыгып аткан, молдекелерден сурап көрсөң, графикте чыгып атканы бул рекомендуемый эмес. Строгий ошо менен кылбайсың. Намаз мезгилигиче туруп калсаң, жеп ичип ала бересиң. Болбой калса, калып калса калып калды. Албай калса. Бирок ачка жүргөн негизи организмге зыян, Эгерде мен чыдаймын, кечке чейин бир стакан суу менен чыдаймын деп ачка жүргөндөр да көп. Гигиенасы бар да бунун баары иштичи. Бул эми бир жолу уктап калыпсың, ну ладно, болуптур эми. Күндө уктап кала берсең, эми күндө суу менен кылса зыян болот. Бир жолу эчтеке болбойлу бе. Чөчөй эле кой. Эмне болсочу, 1 стакан суу ичкенге да успеть этпей калды да.
уйкудан турду да ошо менен ниет кылып койсо болобу же болбойбу? молдокеден сурасаң. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Эркин Сайпидинов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын дарыгер терапевти жана ошондой эле Фарида Оморова, Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 3-филиалынын дарыгери болду. Жана ошондой эле медицина факультетинин студенттери. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды, кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.